Назарыңыздарда Достық телестудиясы. Бүгін бізде Қырғыз-Өзбек эл аралык университетінің ректоры, профессор Чаткалбай Кенебаевичти конокко чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Дегеле Қырғыз-Өзбек эл аралык университети өткөн жыл кандай өткөздү, же университет үчүн кандай ийгиликтер жаралды? Ушул боюнча кыскача токтолуп өтсөңүз. Рахмат. Мына 2021 жылдагы өзүнүн соңуна чыгып бара жатат. 2022 жылга саналуу күндөр калып атат. Ар бир күндү, ар бир айдын жыйынтыгын чыгарганда эле бүгүн мен ойлойм ушул университетибиз үчүн дагы өткөн 2021 жыл кандай жыл болду деген жыйынтык чыгаруучу мезгил келип жетти деп ойлойм. Албетте, Кыргыз-Өзбек эл аралык университети 2021 жылда абдан бир чоң ийгиликтерди жаратты деп айтсам жаңылышкан болбойм. Анткени 2021 жылдын башында, январь айында Кыргыз-Өзбек эл аралык университети эл аралык статуска официалдуу юридикалык жактан ээ болду. Муну менен катар жыл бою абдан бир ишмердүүлүктүн бардык багыттары боюнча бир жакшы ийгиликтер жаралып, университет өзүнүн өнүгүүсүнүн дагы бир баскычына, жаңы баскычына көтөрүлдү деп айтсам туура болот. Эгер атап айта турган болсок, окуу методикалык ишмердүүлүк бул университеттин эң негизги ишмердүүлүгү. Бул багытта быйылкы жылы университеттин тарыхында биринчи жолу 5 багыт боюнча магистратура ачылды. Анын жыйынтыгында быйыл кабыл алуу иши жүрүп, 150ден ашык магистранттарды кабыл алдык. Бул университеттин дагы бир ийгилиги катары мен эсептейм. Ошол эле мезгилде албетте кыска мөөнөттүү курстарга лицензиялар алынды. Бул англис тили, орус тили, ошондой эле компьютердик курстар, жогорку билим берүү багыты боюнча 4 башталгыч кесиптик билим берүү багыты боюнча дагы 4 адистикти көз карандысыз аккредитациядан өткөрүүгө жетиштик. Университеттин билим берүү системасын автоматташтыруу, электрондоштуруу, санариптештирүү багытында бирдиктүү жалпы терезе толук кандуу ишке кирди. Албетте, Келвил программасы университеттин электрондук базасына туташтырылып, студенттердин, ошондой эле окутуучулардын пайдалануусуна берилди. Бул заманбап билим берүүгө коюлган кадамдар деп айтсак болот. Жакшы мындай көрүлгөн камкордук катары баалайм. Антиплагиат программасын биз ишке ашырып келгенбиз, бирок толук кандуу ишке ашыра албай келдик эле. Мындан ары окуу процессин уюштурууда айрыкча курстук иштерди, дипломдук иштерди, ошондой эле илимий макалаларды жазууда алардын аныктыгын тактоо иретинде 3 жылдык мөөнөткө антиплагиат программасын университетке киргизип, алар менен келишим түзүлдү. Бул эми мындан ары системалуу түрдө ишке ашып баштайт десем туура болот. Окутуучуларыбыз эл аралык ар кандай семинарларга катышып, эл аралык эксперт деген наамдарга татыктуу болушту. Ал эми илим изилдөө ишмердүүлүгүнө токтоло турган болсок, илим изилдөө ишмердүүлүгүндө мурда 21 адистик боюнча аспирантура иштеп келген болсо, быйылкы жылда биз 43 адистик боюнча, шифр боюнча магистратураларды ачып, анын натыйжасында быйылкы окуу жылында 40тан ашуун, анын 23-ü бюджеттик негизде, 20сы келишимдик негизде аспиранттарды кабыл алып, азыр мына буйрукту чыгарып атабыз. Буну менен эмне айткым келет? Буну менен биздин Кыргыз-Өзбек университетиндеги илимге муктаж болгон жаштарыбыз үчүн түзүлгөн шарттарда
Ошол эле мезгилде биз ошол 40 аспирант кабыл алган болсок, анын баардыгы эле ушу биздин университеттин окутуучулары же кызматкерлери эмес, сырттан башка жогорку окуу жайларынан да келип тапшыргандар болду келишимдик негизде. Ошондой эле өзгөчө белгилей турган быйылкы жылдагы ийгиликти мен айткым келет илим багытында. Бул биздин университеттин билим, илим жана техника деген эл аралык илимий журналы бар. Мына ушул журнал көп жылдардан бери чыгып келет. Быйылкы жылда Кыргыз Республикасындагы жогорку окуу жайларынын арасында өзүнүн рейтинги боюнча, жана инфофактор деп коебуз, мына ушул рейтинги боюнча эң биринчи орунга чыкты деп айтсак жаңылышкан болбойм. Бул албетте ушул университетте иштеп жаткан жалпы жамааттын, профессордук окутуучулар жамаатынын, анын ичинде өзгөчө илим бөлүмүнүн түздөн түз баягы жасаган иштеринин натыйжасы болду. Бул дагы университетти эл аралык баскычта ушу деңгээлде бир баскыч көтөрүп жогорулатты деп, өнүгүүгө бир кадам таштады деп айтсак жаңылышкан болбойбуз да. Биз ушул университет эл аралык статуска ээ болгондон кийин университеттин уставын кайрадан түп орду менен оңдоп иштеп чыгып, анан Адилет министрлигинен каттоодон өткөрдүк. Ал жерде ишмердүүлүктүн бардык багыттары боюнча өнүгүүнүн жаңы жолдору камтыганга аракет кылдык. Анан ушул эл аралык статуска ээ болгондон кийин мен ушу эл аралык ишмердүүлүк багытына да токтолгум келип атат. Быйылкы жылда ушул эл аралык статуска ээ болгондон кийин университет жалпы жонунан чоң 5 ассоциация дейбизби же альянстарга дейбизби мүчө болуп кирди. Тагыраак айтканда, мен баардыгына токтолуп отурбайын. Биздин берген заявкага жараша жана ошол эле мезгилде өзүңүздөр жакшы билесиздер, Түрк кеңеши деп буга чейин кызмат кылып келген чоң уюм бар эле, түрк тилдүү мамлекеттерден түзүлгөн. Азыр мына ошо Түрк кеңеши түрк уюму болуп кайра түзүлдү жакында. Ошол Түрк кеңешинин алдында атайын ошолорго мүчө болгон бир ассамблеясы бар, жогорку окуу жайларынын ассамблеясы. Мына ушул жогорку окуу жайларынын ассамблеясында Кыргыз Өзбек эл аралык университети октябрь айынын аягында Казакстандын Түркистан шаарында болгон 5-чи ассамблеясына барып катышып, ошол жерде мүчөлүккө кабыл алынды. Бул эмнени берет? Бул түрк тилдүү мамлекеттердеги ошол мүчө болгон жогорку окуу жайлардын, ошол ассоциацияга мүчө болгон жогорку окуу жайлардын базасында профессордук окутуучулар жамаатынын стажировкадан өтүп келүүсүнө, ошол эле мезгилде студенттердин академиялык мобилдүүлүгүн ишке ашырууга жол ачты да. Бул дүйнөлүк билим берүү системасына эл аралык стандартка ылайык чыгууга чоң жардамдарды берет. Ошол эле мезгилде Орхан программасы бар. Мына ошол ассоциациянын ишмердүүлүгүнүн алкагында жүргүзүлүүчү иш-чара. Мына ушул быйылкы 21-22 окуу жылынын 2 жарым жылдыгында биз уже пландуу түрдө ишке ашырып баштайбыз. Буга чейин деле академиялык мобилдүүлүк ишке ашып келген, мындан ары бул андан дагы 2 эсе 3 эселеп күчөйт дегенди түшүндүрөт да. Ошол эле мезгилде 3 абдан ири, чоң дүйнөлүк масштабтагы форумдарга катышуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болдук. Бул Өзбекстандын Ташкент шаарында өткөрүлгөн Азия жана Чыгыш Азия мамлекеттеринин жетекчилеринин, биринчи жетекчилеринин, же болбосо эң төмөн дегенде баягы министрлеринин деңгээлиндеги уюштурулган чоң форумга катыштык. ЮНЕСКО тарабынан уюштурулган дагы бир өзгөчө чоң форум болду. Мына ушул чоң форумга катыштык. Ошол эле мезгилде Белоруссияда өткөрүлгөн академиялык коомчулуктун дагы бир абдан ири чоң форуму болду. Мына ушул форумга дагы Кыргыз Өзбек эл аралык университетинин жамааты чакырылып, мен
жеке барып катышып, ал жерлерде университеттин атын, эл аралык статусун бышыктап, тиешелүү келишимдерге, эл аралык келишимдерге, кызматташууларга кол коюулар болду да. Бул университеттин эртеңки келечегин аныктай турган эл аралык масштабтагы бир жакшы иштер болуп калат деп ишенем. Андан сырткары албетте быйылкы жылы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин студенттери 2+2 программасы менен жана 1+1 программасы, бул 1+1 программасы деген бул магистранттарды эки тараптуу даярдоо иштери, 2+2 программасы бакалаврларды эки тараптуу даярдоо иштери ишке ашып баштады. 2+2 программасынын алкагында Россиянын Балтия мамлекеттик техникалык университети бар. Мына ушул университет менен 2+2 программасын ишке ашырып баштадык. Ал эми Өзбекстандын жеңил өнөр жайы жана текстиль институту менен биргеликте 1+1 программасын ишке ашыруу башталды да. Бул дагы университеттин мындай бир эл аралык статусун аныктоочу бир көрсөткүч деп айткым келет. Ошону менен катар эл аралык масштабта мен өзгөчө эки ишке да токтолгум келип атат. Алардын бири физика, математикалык билим берүү багытында эл аралык илим изилдөө борбору ачылды. Бул Россия мамлекети, Өзбекстан мамлекети, Туркия мамлекети, Малайзия, 6 мамлекеттин Кыргызстан ортосундагы ачылган мындай эл аралык илим изилдөө борбору катары ишке кирди. Азыр абдан чоң эл аралык деңгээлдеги окумуштуулардын катышуусунда тынымсыз семинарлар өткөрүлүп атат. Илимий долбоорлор жазылып башталды. Жакынкы жылдарда бул илим изилдөө борборундагы мындай жакшы жыйынтыктарына жетишебиз деген үмүттөмүн. Анан дагы бир жаштарыбыз үчүн мындай бир баса белгилеп айта турган бир чоң маселе бар. Бул буга чейин чет өлкөгө чыгып, өзүнүн тил багытында деңгээлин аныктоочу атайын TOEFL тест тапшыруу борбору Кыргызстандын масштабында только Бишкек шаарында гана болуп келген болсо, түштүк Кыргызстанда TOEFL тест борбору менен биргеликте атайын келишимдерди түзүп, биздин университеттин базасында абитуриенттер үчүн, студенттерибиз үчүн, бир эле алар эмес, керек болсо англис тилине кызыккан окутуучуларыбыз үчүн тил билүү деңгээлин аныктоочу тест TOEFL тест тапшыруу борборун ачтык. Бул биздин университет үчүн эмес, жалпы түштүк Кыргызстандагы жаштарыбыз үчүн көрүлгөн камкордук болуп калды деп айткым келет. Ошол эле мезгилде мына тарбиялык багытта, социалдык багытта, мамлекеттик тил багытында дагы чоң-чоң иштер жүргүзүлдү. Спорттук багытта чоң-чоң ийгиликтер жаралды. Эл аралык деңгээлдеги мен бир спорттук бир 2-3 учурга кайрылгым келип атат да. Биздин дене тарбия багытында билим алып жаткан студенттерибиз бар. Мына ушул студенттерибиз Азиянын чемпионатына катышып, бир студентибиз грек-рим күрөш боюнча 2-нчи орунду багындырды. Бир студентибиз 1-нчи орунду багындырып, дүйнөлүк чемпионатка жолдомо алды. Ошол эле мезгилде жеңил атлетика боюнча биздин бир окутуучубуз, ушул дене тарбия багытында иштеп жаткан окутуучубуз Кыргызстандын 2 жолку чемпиону болду. Ошол дене тарбия багытында жалпы эле Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин курама волейбол боюнча командасы Кыргыз Республикасында жогорку окуу жайларынын арасында өткөрүлгөн мелдеште чемпион болушту, 1-нчи орунга жетишти да, багындырды. Мына ушул ийгиликтердин бардыгын мен ойлойм 2021-жылы Ош шаарынын мэриясы тарабынан өткөрүлгөн атайын кароо сынакта ошонун жыйынтыгы менен түштүктөгү, анын ичинде Ош шаарындагы жогорку окуу жайларынын арасындагы эң мыкты жогорку окуу жайы деп таанылгандыгы дагы ушуга далил болот деп ойлойм. Андан сырткары албетте университет катары
ошондой ийгиликтерди жаратуусуна бир жогорку баскычтарга көтөрүлүүсү үчүн университеттин ичинде ошого ылайык шарттар түзүлүш керек да. Бул багытта мына Чарба ишмердүүлүгүндө бизде Ош шаарында 7 окуу имараты болгон болсо, ушул 7 окуу имаратынын 5-өө толук кандуу капиталдык оңдоолордон, түзөөлөрдөн өткөрүлүп, ошол имараттардын эшик терезелери толугу менен алмаштырылып, ички баягы виртуалдык лабораториялык кааналары жаңыланып, заманбап жабдуулар менен жабдылып, окуу куралдары, китептер, адабияттар менен толукталып, ар түрдүү жаңы жабдуулар окуу процессине тиешелүү болгон сатылып алынып, булар ишке берилди. Бул дагы ошол эртеңки заманбап билим берүүнүн бир көрсөткүчүнө таасирин тийгизүүчү негизги нерселер деп ойлойм. Анан окутуучулардын ар кандай ийгиликти жаратуусунда алардын экономикалык жана социалдык көйгөйлөрү чечилиш керек да. Мына ушул максатта дагы быйылкы жылда профессордук окутуучулар жамаатынын айлык акылары 25%га чейин көтөрүүгө мүмкүнчүлүктөр жаралды. Мына жакынкы кийинки 2022 жылдын январь айында дагы профессордук окутуучулар жамаатынын айлыгын дагы эселеп көтөргөнгө пландарды кылып атабыз. Кудай кааласа ошол күндөргө жеткирсин. Рахмат, рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү маектен Кыргыз Өзбек эл аралык университетинин билим берүү, илим багытындагы артыкчылыктары боюнча керектүү маалыматтарды алдыңыздар деп ишенебиз. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар.